Саламатсызбы Адамкул мырза, бүгүнкү күндө ушул бажы кызматынын абалы жөнүндө кыскача коомчулукка айтып берсеңиз. Эми бажы кызматынын эң негизги милдеттеринин бири болгон бул бажы төлөмдөрүнүн казынага түшүрүү болуп эсептелинет. Биз 2014 жылы Кыргыз Республикасынын ушу бюджетти мыйзамына ылайык 2014 жылы бизге 42 миллиард 100 миллион сом өлчөмүндө божомол коюлган. Бирок биз бул божомолду ашыгы менен аткардык, 42 миллиард 600 миллион сомго чыктык. Бул деген 500 миллион сом ашыгы менен бердик дегенди билдирет. Бул өзү 2013 жылга карата 13,9%ке көп, же болбосо 5 миллиард 100 миллион сомго көп берилген, бирок биз ошол 5 миллиард 600 миллион сом кылып былтыркы жылга салыштырмалуу аткардык да. Ал эми биз мурунку эле баягы артка карап, мындан 10 жыл мурункуну, мындан 20 жыл мурункуга көз жүгүртсөк, 1995 жылы бул бажы кызматынын бир жылга коюлган ошол пландары 300 миллион сомдун тегерегинде болгон да. Ал эми 2004-2005 жылкы 10 жыл мурункуну карасак 4 миллиард сомдун тегерегинде бир жылга коюлган. Биз болсо мына 2014 жылы ошол 42 миллиард 600 миллион сом бердик. Бул деген ошол мындан 10 жыл мурунку көрсөткүчкө караганда 10 эсеге көп десек болот да. Мен ушуну менен эле такай бизге ошол маалымат каражаттарынан бизге суроолор түшөт, коррупция деп. Ушул эле көрсөткүчтүн эле негизи бул коррупциянын жоголуп бараткандыгын билгизет да. Анткен себеби ошол көмүскөдө жаткан экономиканы биз сыртка чыгардык деп баягы кубануу менен айтып кете алабыз да. Жылдан жылга ошол өсүшү ошондой болуп атат. Мындан 4 жыл мурунку абалы болсо 14 миллиард сомго көтөргөнбүз. Азыр болсо ошондон 3 эсеге көтөрдүк. Сиздерге билет болушуңуздар керек. Биздин урматтуу президентибиз Алмазбек Шаршенович айтып кетти эле, ушул Кумтөрдөн бир жылда түшүп аткан каражатты таможнийдин бир жылдык үстүнө берип аткан каражат эле жаап атат деп. Себеп дегенде 29 миллиардты биз 2012 жылы бердик эле. 2013 жылы биз 37 миллиард берип 7 миллиардтан ашык сомго көп чогултканбыз да. Былтыркы жылы ошол биз коюлган тапшырма боюнча 5 миллиард 600 миллионго көп бердик. Бул деген биздин эң негизги жасалып аткан ишибиздин көрсөткүчү деп эсептейм. Андан сырткары 2015 жылга 44 миллиард 303 миллион өлчөмүндө бизге божомол коюлду. Январь айына болсо 2 миллиард 300 миллион сом коюлган, бирок биз январь айына дагы ашыгы менен аткардык. 2 миллиард 356 миллион сомго чогулттук. Коомчулуктун бүйүрүн кызыткан маселе биздин бажы биримдигине кирүүбүздүн оң же терс тараптары жөнүндө кызыгуулар көп болуп жатат. Бул жөнүндө сизде кандай маалымат бар? Эми бажы биримдиги десе эле баягы элдер кооптонуп атпайбы? Бирок мындай бир жөнөкөй көрсөткүчтөргө карап көрсөк, биз Кыргыз Республикасынын жарандары, соода саттык менен алектенген адамдардын көпчүлүгү биздин соода саттыктын баары ошол бажы биримдигиндеги мамлекеттер менен жүргүзүлөт. 80% соода алакасы ошо бажы биримдигиндеги мамлекеттер менен жүргүзүлөт. 20% гана үчүнчү мамлекеттер менен жүргүзүлөт да. Ошон үчүн баягы эч кооптонуунун деле кажети жок деп эсептейм да. Бул бажы биримдигинен сиздин көз карашыңыз боюнча кандай өзгөрүштөр болушу мүмкүн? Биринчиден, өзүңүздөргө белгилүү, мына 23 декабрда 2014 жылы президенттер катышкан чоң жыйында бизге ошол жерден бизди кабыл алып, анан 1,9% бажы пошлинасынан деп бөлүп бербедиби? Бул деген эмнени түшүндүрөт? Биз бир жылдын ичинде 10-11 миллиард сом бажы пошлинасын чогултабыз. Бул бажы төлөмдөрү деген анан
бажы салыктары деген башка, бажы пошлинасы деген башка да. Бул чогултулуп аткан каражаттардын түрлөрүнүн бири. Ошол бажы пошлинасын биз 1,9 2014 жылдын статистикасы менен караганда ошо бажы биримдигиндеги мамлекеттердин чогулткан бажы пошлинасынан 1,9% биз алабыз дегенди билдирет да. Бул деген ошо 2014 жылдын статистикасы менен чыгарганда болжол менен 25-26 миллиард сомду түзөт. Баягы биздин чогулткан акчадан 2,5 эсе көп да. Бул эми биздин кыргыз экономикасына кыйла жакшы өбөлгө болот деп ойлойм да. Сиз жогоруда айтып өткөн цифраларды карасак, бүгүнкү күндө бизде ушул бажы кызматындагы бир чоң жетишкендиктерди алып келет. Ошондой эле жана бир башка биздин өлкөгө пайда алып келчү тармактар менен сүйлөшкөндө деле алар деле сизге бир чоң суммаларды айтышат. Ошого карабай бүгүнкү күндө биздин өлкөдө бир мындай бир жетишпегендик, казынада акчанын жоктугу жөнүндө дагы маалыматтар таркап келет. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми баягы уламдан улам бизде жакшыртуу болуп атпайбы? Жылдан жылга жанагындай биздин бажы, салык кызматтары акчаны көбүрөөк чогултуруп атат. Башка булактардан да акчалар түшүп атат. Анан жылдан жылга өзүңүзгө белгилүү көп мамлекеттик кызматтарда айлыктын маянанын көбөйүшү болуп атат. Андан сырткары дагы социалдык көп баягы социалдык жактан курулуштар курулуп атат. Социалдык жактан өбөлгөлөр, жардамдар болуп атат. Ошонун баары эле акчада. Анан баягы көп чоң акчаны мындай майдалап бөлө келгенде ошондой майда көрүнүп калып атпайбы? Так акча көп каражат жакшы топтолуп атат да, жакшы бөлүнүп атат, жакшы каралып атат. Менин оюмча жакшыруу болуп атат. Элдин баары эле көрүп атат да. Жолдорубуз курулуп атат. Ошондой эле социалдык объектилер курулуп атат. Ошо маяналар көбөйүп атат. Ошонун баары эле жакшы иштер жасалып атат деп айта кете алам да. Бул экономикага болгон жакшы өйдөлөш болуп атат да. Жаңы мына кирип келген жаңы 2015 жылга карата иш пландарыңыз кандай? 2015 жылга бизге эң негизги иш пландарыбыз ушу бажы биримдигине кирүүгө даярдык болуп атат да. Өзүңүздөргө белгилүү, биз ошол 13 пункт пропусканы, өткөрмө пункттарын даярлашыбыз керек. Бажы биримдигинин талаптарына ылайыктап, ошол бажы биримдигинин мыйзамдарына дал келтиришибиз керек да. Биринчи кезек биз ошол мыйзамдарыбызды, бажы биримдигинин мыйзамдарына ошол баягы укуктук ченемдик актыларыбызды даярлоо боюнча бүттүк. Анан азыр экинчи этап ошол өткөрмө пункттарын даярлоо боюнча иш аракеттерин жасап атабыз. Өзүңүздөргө белгилүү, жакынкы эле ушул арада 31 январда биз премьер-министр Жомарт Кайыпович менен атайын иш сапары кылып, Торукарт өткөрмө пунктуна барып, ошол жерде баардык тиешелүү кызматтын министрликтер, тиешелүү кызматтагылардын баардыгы ошол жерге чогулуп, ошол жерден биз чоң жыйын өткөрдүк дагы, чоң презентация кылып, эмне жасалыш керек ошол өткөрмө пункту боюнча чоң баягы иш аракеттерин жасап келдик. Ошол жерден премьер-министр Жомарт Кайыпович чоң тапшырмаларды берди. Анан ушул жылы ошонун баардыгын жасашыбыз керек. Бул деген жаңы заманбап технологияларын жабдуулар азыркы бүт дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдөгү жасалып аткан жаңы заманбап технологиясы менен жабдуулашыбыз керек. Биринчиден, анан 1993 жылы курулуп ошол бизге ишке берилген экен. Ошол өткөрмө пунктта эми бүгүнкү күндүн баягы талабына туура келбейт. Ошол жердеги зданияларыбыз, ошол жерде жасалып атканыбыз, ошонун баарын жаңылаш керек, кайрадан карап, ремонт кылып, кайра куруп чыгуу керек деген чечимге келдик. Ошол иштерди быйылкы жылы баштайбыз. Кудай буйрса ошону башталып атат. Ошонун акырына чейин чыкканга аракет кылабыз. Быйылкы жылдын эң чоң максатыбыз ошол жеке эле Торукарт пункт, өткөрмө пункту эмес, баардык тышкы
пункт пропуска өткөрмө пункттарын баарын ошол талаптарга ылайык келтирүү. Маегиңизге чоң рахмат, Адамкул мырза. Менимче бүгүнкү күндө ушул бажы биримдигине кирүү тарабын терең билген адам катары сиздин түшүндүрмөңүз боюнча бул кадам биздин өлкөгө жакшы үмүттөрдү, жакшы жетишкендиктерди алып келет деген үмүттөбүз. Дагы бир жолу маегиңизге чоң рахмат. Рахмат.